Кандайсыңар достор? Бизде конокто Өрчү Дайыр Исмадияров. Ал өзүнүн чыгармачылыгындагы жеке жашоосундагы акыркы жаңылыктар менен бөлүшөт. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Туура эле айттыңызбы? Туура эле. Жыл жаңырды дегенде кандай жаңылыктарыңыз бар? Жыл жаңырары менен биринчи жолу мындай өзгөчө клип тарттык. Түшүндүрсөм, бул кино сыяктуу, мини фильм сыяктуу бөлүктөн турат. Биринчиси эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүн уже даяр болду. Кудай буйрса, уже кетип баштады десек болот. Уландысын Кудай буйрса март айында чыгарабыз. Эмнеге андай? Эки бөлүк. Себептен де мен баягы ыр жазганда сюжетин өзүм жазам да, дайыма эле. Анан бул сюжетим бир аз узун болуп калды да. Анан бир клипке батыра албайт экенмин да. Ал жерде мисалы үчүн азыр диалогдор да кошулат. Ыр кетип токтойт дагы ошо каармандардын сүйлөгөндөрүнөн бири. Эми мини фильм да. Ырдын темасында эле биз баскан жолдор. То есть жолду бул тагдыр жолун жаздым мен. Ошо тагдыр көбүрөөк текстин алсак, менин жашоомдон алынган. Клип жөн эле ойлоп табылган. Балким же болгон окуядыр, билбейм. Азыр ырды же клипти баягы өзүнүн жашоосунан алган тренд болуп атыптыр го, э? Жок, мен өзүмдүн жашоомду клипке салгым келбейт. Биринчи кезекте баягы Сагынба аттуу клипим тартылганда мен авария учурап эме болом да. Кырсыздап калам. Эки бутум баспай калат да. Анан ошо клип тартып бүтүп монтажын бүтөрдө мен өзүм авария болуп кеткем. Анан позвоночник жарака кетип, мени бандай баспай калдуу коркунуч пайда болгон да. Ошондон кийин андай ролдо мисалы үчүн корком да. Негизи бандай кино, клиптердин каармандары көпчүлүк учурда ошо каармандарынан эме образынан чыга албай калат экен да. Быйылкы жыл жаңы башталды. Өткөн жылга бир сарасеп салып өзүңүзгө отчет бердиңизби? Өткөн жыл мага аяк жагы жакты. Неге? Ага чейин бир аз жалкылондум, иштеген жокмун. Бирок мына 2019 жыл жакшы жылдардан болду деп айта алам да. Биринчи кезекте ошол Алмаз Мусан колуңа аттуу дээттибиз элге жакшы сиңип, бир гана Кыргызстанда эмес, дээрлик Казакстанда, башка ошол биздин бордош элибизде дагы биз баягы ырдаган эме популярный болду да. Ошого да сүйүнүп, андан кийин тойдо жаңылык киргиздим. Ошол. Жакшы. Жогоруда сиз айтып калбадыңызбы 2019-жылы тойлорго жаңылык киргиздим депчи? Жар жөнүндө ар бир көрүүчүдөн суроо болушу керек. Илгери жеңилер айтчу эле, жарды киргизгенде баягы аял кишинин колунда эле да ал милдет. Сиз айтып атасыз. Эмнеден улам? Мындай экен да, илгери дегенде мен илгери жашаган эмесмин да. Мен азыркы заманда жашагам. Баягы өзүң көзүң менен көрбөсөң билбейт экенсиң да. Бирок баягы улуулардын айтуусу боюнча жар деген бул айылга баягы биз көчмөн эл болгондуктан айылга жар салып кирген жарчылар болгон экен. Бул жеңелер эмес, атчан жарчы жигиттер болгон экен да. Сүйүнчү, той башталып сүйүнчү депчи. Ошол сыяктуу ошол нерседен мен бандай аны бандай мазмун кылып, тамыр кылып, ошондон келип чыккан нерсе деп ойлойм. Андан кийин мисалы үчүн башында биринчи, экинчи тойду алып кирип аткандачы, ошо залда 400-500 киши баары таң калышчу. Мен эмне болуп атат? Депчи. Анан азыр наоборот, мени бандай заказ тойго чакыргандар, именно тойду ачып бер, 2 жашты алып кирип бер дегендер, тойду өзгөчөрөөк кылабыз дегендер да. Суроо талап эркек кишиге жакшы эле экен? Мына жаңы жылда бисмилла деп баштап коеюн уже. Обычно январь айында көп той болбойт да. Тем более мындай официальный ушул жар обычный заказга караганда бир аз кымбатыраак турат да. Кымбат деп калдыңыз. Жигиттин жар айтып кирүүсүнүн ставкасы канча Кыргызстанда? Эгер сиз башынан ошол нерсени баштап атсаңыз, сиз анын акчасын айтышыңыз керек. Басын билишиңиз керек. Ал баягы сүйлөшкөнгө жарыш болот. Мисалы үчүн кээде мындай шүгүр деп, мисалы үчүн бошто атам болсо, бир окуя айтып берейин, бир апа бар экен, Жалал Абад шаарында экен.
тим эле чалып алып соңунан сүйлөйт да. Кагылайын алтыным тиги бул депчи. Анан баягы эркелетип өзүнүн баласындай кылып анан кийин кичине акча тартыш деди да. Анан тартыш болгондо канча мен мынчага чыгам десем болсо аны көтөрө албайбыз дейт. А мен ошол күнү как раз эртеси жалал абад болмокмун да, заказым бар болчу. Анан ойлондум да, эми бир эме жакшылык кылып коеюн деп $100 алып кирип еще антрактты да ырдап бердим. Теги эже ушунчалык ыраазы болду. Мисалы үчүн ушундай случайлар көп болот да. Бул минималдуу экен, деген. Түшүнүктүү болду. Жок, мындай болот. Бекерден баштап чексиздикке чейин. чексизге. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Бул жакта дагы ийгиликтерди жаратып бериңиз. Кийинки мындай суроо пайда болду. Сиз бир ачылыш кылдым, жаңылык кылдым деп атпайсызбы? Шоу бизнесте, Кыргызстандагы шоу бизнесте эң маанилүү нерсе эмне? Талантпы, хайппы, же болбосо келбетпи? Менин оюмча биринчи кезекте аракет го. Баарынан да аракет да. Сиз айткандардан дагы аракет керек да. Эмгек, Себеп дегенде баягы ооба менин голосум бар, мен таланттуумун деп аракет кылбасаң эч натыйжа чыкпайт да. Ооба менин келбетим бар, мен сулуумун десең дагы натыйжа чыкпайт. Эл эмнени талап кылат? Эл ошо биринчи эмгектенсең, ушул эмгектенип атат дейт биринчи кезекте. Эмгектенгендин аркасында көп эмгектер жатат да. Например, ырды тандап кайра изденүү үстүндө жүрөсүң да. Анан ошондон улам биринчи кезекте аракет, андан сөзсүз түрдө ошол таланттың, анан келбет да керек. Анан ушунун баарын жардам берген бир адам керек. Бир адам болгондо ал Менеджер же продюсер керек. Сиздин 2020-жылга койгон чыгармачылыкта пландарыңызды уктук. Жеке жашооңузда өзгөрүү болобу? Бул Кудайдын колунда. Кудай бешинеге жазганын көрөт экенбиз. Мисалы үчүн баягы мен деле үйлөндүм, ушу боюнча төбөлүк жашайм деген ниет менен үйлөнгөнсүм да. Анан бешинең андай нерсени жазбаса кыйын эле экен да. Азыркы учурда аябай коркуп калат экенсиң да. Мен өзү адам, ишенчек адаммын да. Анан жакшы адамдан деле сомнение издей берет экенсиң да. А балким депчи. А балким бул жасалма, а балким бул мага мындай отношение кылып атат деп любой жерден мындай сомнение издеп калат экенсиң. Анан ошондуктан тарс айтып, тарс үйлөнүп салып мен үчүн азыр оор. Азыркы учурда оор. Лучше мен 3 жыл жүрөм бирөө менен. Неофициально. Андан кийин үйлөнөм. То есть паспорттагы баягы печать, штамп эч нерсени чечпейт экен да. Мен ошону түшүнүп койдум да. Мен ойлойт элем баягы паспортко штамп, печать басылса, значит сен уже өзгөрүп элесиң депчи. Жок, андай эмес экен. Азыр баягы заман бир аз өзгөрүлүп, көбүрөөк европеец болуп баратпайбызбы? Көбүрөөк ошо жаатта болуп кеткенбиз да бизчи. Анда 3 жылдык тажрыйбасы өтүп аткан бирөө барбы? Балким. Мында көрүүчүлөргө сыр коелу. Балким көрсө капа болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан айтып коеюн. Жумушка киргенде деле 2-3 күн не деп коет эле? Стажировка. Ошондой өтө болуш керек. Жок дебейм. Жогорудагы ырды айтып калбадыңызбы? Алмаз сунсам колумна. Ал чыгарманы Ырчы Гүлназ Чыныбек кызы менен аткардыңыз. Көбүрөөк гастролдо жүрүп калдыңыздар, концерттерде көбүрөөк көрүп калдык да. Анан көрмандарыңыз сиздерди түгөй деп айтып атышат да. Ага кандай комментарий бересиз? Гүлназ менен билбейм, мындай Гүлназ менин жашоомдо азыркы жаңыланууга көп көмөк көрсөтүп атат да. Чыгармачылыкта эле же? Жок, негизи эле. Мисалы үчүн Гүлназ менен дуэт ырдап баштагандан бери, Гүлназ экөөбүз чогуу жүргөндөн баштап көп нерсе, мен көбүрөөк орус кыялмын, а Гүлназ көбүрөөк кыргыз кыял. Анан ошол нерсе баягы мени мындай жакшы нукка буруп атат да. Мен мурда баягы орус кыял болуп көп нерсеге маани бербей деп кое берсем, деп элечи. А Гүлназ ошо ар бир мелочти карап отурат да. Дайырка дейт.
мындай кылбасаңыз, мындай кылсаңыз деп ойлонуп көрсөм Гүлназдыкы туура болот дагы. Анан көпчүлүк учурда чын-чынына келгенде Гүлназдын тилин угам. То есть бир туугандарым да сахналаштарды эле экөөбүз сыртыбыздан байкап, экөөң баягындай бири-бириңи уже полуслов деп коет го, жарым сөздөн эле түшүнөт экенсиңер деп. То есть экөөбүз даже ымдашпай эмне кылбайбыз, бир взгляд менен эле мисалы үчүн кандай эмне болуп кеткенин ошондон байкап койсок болот да. Экөөбүздүн отношениябыз азыркы учурда жакшы. Жакшы. Ошол эле учурда көрүүчүлөр тарабынан дагы бир суроо жаралса керек. Мурунку келинчегиңиз менен катташып атасызбы? Кичинекейиңиз чоңоюп атабы? Чоңоюп атабыз. Азыр алар Москва жергесинде. Ошол жакта экс келинчегим өзүнүн жашоосун улап, салонун иштетип, ошол жакта иштеп жүрөт. Балам да ошол жакта. Кез-кезде байланышып турабыз. Анан колдон келген мындай жардам берип турам. Анан көпчүлүк учурда Instagram'дан эмне балаңыздын сүрөтүн өчүрүп койдуңуз, эмне киргизбейсиз дейт. Эми ал мен башында 1-2 жолу киргиздим эле, анан азыр кайра киргизбес болдум, себептен баламдын өзүнүн жеке жашоосу болот. То есть аны банда популярный кылганда мен сындырып албайын дейм да. То есть баягы көрсөтө берсең дайырдын баласы деп, мисалы үчүн сынып да калышы мүмкүн. Ошондуктан банда көз тийиши мүмкүн. Ошондуктан ал менин жеке жашоомду ушул мен эле көрсөм болот. Элден ообагыраак кырмат экенсиз да. Канча жашка чыгып калды? 2,5 чыгып калдык. Сүйлөшүп турасыздар. Видео вызовчу болсом, сүрөт видеолорун жиберсем жиберет. Анан ошо менен эле өзүм соротуп келем. Мурда берген интервьюларда жубайыңыз айтты эле да, баланы атасы менен бир аз олагыраак кармайын деп атам, балким кийин чоңойгондо көрүшүп мамиле түзүп алышат деп айтканы бар да. Мындай да, биринчи кезекте менин жубайым жаман адам эмес. Өз ишин жакшы кылган, то есть өз милдетин жакшы кылган, жакшы келин, жакшы аял. Бир гана келишпей калдык. Ал эми ал берген интервьюда мен ойлойм жаштык кылды да. Мага катуу капачылыгың ошол интервьюда берилди. Ысыгында ошондой болуп кетти окшойт. Ачуу кандык алдырды. Ошондуктан мен ойлойм, эгер мен анын ордунда болсом мен деле ошентип экенмин да. Бирок ал мен бул жерде ал менин аялым да. Ал менин выборум. Ошондуктан кандай күн болбосун, экөөбүз азыр ажырашып кеткенченде дагы ал менин аялым. Ошондуктан ал киши жөнүндө жаман нерсе айткым келбейт. Себептенде ал менин баламдын апасы. Кудай буйрса, мейли убакыт өтүп экөөбүз жашабай калган ченде дагы балабыз кайра экөөбүздү катташтырат да. Ошондуктан бири-бирибизге жүзүбүз жарык болот. Азыр жакшы эле сүйлөшөбүз. Мисалы үчүн видео отчетторду жиберип турат. Тигинде мындай деп кылыктарын айтып турат. Эми бир гана ошол арман чогуу өспөй аткан. Эми Кудай буйрса, эми чоңойгондо кичине эс тутуму өзүнө келип калганда жакшы эле катташабыз. Азыр кичинерээк бир аз. Дайыр мырза, коомчулукта жалгыз жүргөн адамдарды аяп же болбосо бир боору ооругандай мамиле кыла беришет экен да. Бирок айрымдарга ошол эле учурда жалгыздык жагат да. Сизге кандай? Жалгыздыкка көнүп калган жоксузбу? Мен 11-ди бүткөндөн бери ушул ийгиликтер, ушул статусума, ушул өзүм чуркап, тытынып, эмгек кылып жеткем. То есть жалгыз эле жүрүп, же бирөөгө таянып, эми сөзсүз түрдө учуру менен жардам берген инсандар болду. Бирок көпчүлүк учурда ушу жалгыз эле да. Анан кээде ойлойсуң да, атылып кеткен начар адам менен жүргөндөн көрө жалгыз жүргөн эле жакшы депчи. Атылып деген ал кандай? Атылып деген ал өтө начар. Начардан ылдыйрагын айтабы? То есть сенин деңгээлде эмес, кандай болуп калат? Адамдык касиети өтө начар адам менен жүргөндөн көрө лучше жалгыз жүргөн оңураак.
пайдалуураак дагы. Дайыр мырза, аябай ачык айрым экенсиз. Буга чейинки интервьюларыңыздан деле билчүмүн сиздин ачык сүйлөп экениңизди. Бүгүн ошол нерсени дагы бир ирет тастыктадыңыз окшойт. Сизге кандай гана план койбоңуз, баарысы тең ишке ашышын каалайбыз. Айткан тилектериңиз, ойлоруңуз баары оңунан чыксын. Рахмат маегиңизге. Чоң рахмат. Достор, бизде конокто ырчы Дайыр Исмадияров болду. Жакшы туруңуздар.